2 жаштагы кызын сабаган милиционер Өзбекстандын Фергана облусунун Рисчат районуна караштуу Жайылма айылында өсүп, Ош облусуна келин болгон Адина Тураева жолдошу тарабынан зомбулукка кабылганын аймактык кабарчыга билдирди. Анын айтымында жолдошу кызын дагы сабаган. Жолдошум экөөбүз 2015-жылы июнь айында баш кошконбуз. 2017-жылы 9 майда бир кыздуу болдук. Кызым 2-3 айга толгон кезде жолдошум үйгө спирт ичимдигин ичип келчү болду. Башка кыздар менен жүргөн жеринен да кармап калдым. Ошондуктан ажырашып кеткенбиз. Кызымды чек арадан өткөрүү үчүн мага жолдошумдун ишеним каты керек. Жолдошум менен ажырашкандан кийин кайра өзүмдүн фамилиямды алгам. Жолдошум ишеним кат жазып берди, бирок өзүмдүн фамилиямды алганым үчүн ишеним каттагы фамилия менен дал келбей, чек арадан өтө албай калдым. Мурдагы жолдошуман экинчи жолу ишеним кат жазып берүүнү суранганда, ал паспортумду жоготуп алдым деп койду. Анан кызымды сабап мойну көгөрүп калды. Мени да уруп көйнөктөрүмдү айырып салган. Буга чейин батирде жашап жаткам. Эми кризистик борборго келдим, деди Адина Тураева. Тураеванын мурунку жолдошу Кара Суу районунун айылдарынын биринде милиция кызматкери болуп иштечү. Жакында эле жумуштан чыгып кеткенин өзү билдирди. Анын айтымында мурдагы жубайы тарабынан айтылып жаткан сөздөр чындыкка дал келбейт. Ал эми Адина Тураева Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Арыз Ош облустук ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп, бирок кийинчерээк кайра райондук ички иштер бөлүмүнө жөнөтүлгөн. Милиция ата 2 жашар кызын уруп жаткан видео тарады. Ош облустук ички иштер бөлүмү бул окуя боюнча кыздын апасы арыз менен кайрылганын билдирди. Интернетте кичинекей кызды ыйлаганы үчүн бир нече жолу чаап жаткан видео тарады. Окуя унаанын ичинде болгон. Анда милиция кызматкеринин формасын кийген адам наристени уруп жатканын, аялынын урба жүрөгү түшөт деп айтып жатканын да угууга болот. Бул окуя боюнча Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы төмөндөгүчө маалымат берди. Маалыматка ылайык 18 сентябрь күнү жактоочу Айсалкын Карабаева өзүнүн Facebook баракчасына өз кызына кордук көрсөткөн милиция кызматкери жоопко тартылбай жатат. Бул тууралуу наристенин апасы арызданууда деп жазып чыккан. Бул билдирүүдөн кийин Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги тарабынан кызматтык иликтөө жүргүзүлгөн. Анда 31 май күнү Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн Акбура милиция бөлүмүнө 30 жаштагы ОТ аттуу жаран арыз менен кайрылган. Арызда 31 май күнү саат 10:00 чамасында Кара Суу районунун Мады айылында жолдошу Деулексия үлгүсүндөгү унаасынан 2 жашар кызы Аны эч себепсиз уруп, денесине жаракат келтиргендигин билдирген. Ошондой эле жолдошуна карата чара көрүүнү суранган. Бул факты Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүндө кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине денеге залал келтирүү беренеси менен катталган. Тергөө учурунда кыздын атасы МА Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүндө иштегени такталган. Ал ошол окуя катталган күнү үй бүлөлүк шартына байланыштуу өз арызы менен кызматын тапшырган. Ал үй бүлөлүк пикир келишпестиктен улам ачууга алдырып, ушундай окуя болуп кеткенин айтып берген. Учурда бул иш боюнча тергөө амалдары аяктап сотко жөнөтүлүү алдында турат деп билдиришти басма сөз кызматтан. Булак Назар Ньюс KG. Автор Айсалкын Качкынбекова. Милиция ата кызын сабаган видеонун ссылкасын комментарийге калтыра кетем. Ошол жактан толук кирип көрсөңүздөр болот. Видеосун каналга жүктөгөнү мүмкүнчүлүк болбоду. Ошол себептен комментарийге калтырып кетем, ал жактан сиздер кирип толугу менен көрсөңүздөр болот.